Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Улутман. Бүгүнкү көрсөтүүнүн меймандары менен тааныштырайын. Оң жагымда Кушубек Качыбеков, бир кезде Эр Солтоной, Бүргө Баатыр, Саткей Баатыр деген китептерди жазган жазуучу. Бүгүнкү биздин көрсөтө турган программабыздын себепкер китеби дагы ушул кишинин колунан чыккан. Андан ары Бакыйжа Тургунова айым отурат. Анан кийин айтабыз. Адрес жөн жайын барын. Абдымамбет Сариевди болсо кыргыз телекөрүүчүлөр тааныйт болуш керек. Бул киши тарыхка да кызыгып жүрөт, кыргыздын улуттук ар намысына да кызыгып, күйүп-пышып, жүрөгү ооруганга чейин барып жүргөн жигиттердин бири. Сол жагымда Кемелбек Кожомкулов, отставкадагы полковник. Бир кезде биз бүгүн көтөрө турган теманы жападан жалгыз алып чыккан, кыргыз журтчулугуна белгисиз болуп аткан кезде алып чыккан авторлорубуздун бири. Анан Амангелди Субанкулов, Төрөкул Жанузаковдун жакын тууганы. Төрөкул Жанузаков деген бир кездеги улуу инсан жөнүндө бүгүн кеп кылабыз деп отурабыз. Ошентип 16-жыл башталып кетти. Бул эми тарыхта чоң факт болуп калды, биздин трагедиябыз да болуп калды бир чети. Андан кийинки мына биздин азаматтын тагдырын кимиңиздер айтасыздар? Совет бийлиги келгенден кийин бул Улуятада кимдер Турар Рыскулов Совет бийлигин орноштурууга активдүү катышкан. Анын оң колу болуп, ошо кыргыздардан жана Токбаев чыгат, Төрөкул Жанузаков чыгат. Анан Төрөкул Жанузаков жанагы булардын ошо кездеги баягы азыркы КГБдай кызматын аткарган. Анан кийин ошо жерден аны жанагы немелер берки эсерлер менен күрөшөт, кимдер менен күрөшөт. Неме берки Совет бийлигине каршы көрсөткөн. Ошол жерден экөөнүн эмгеги зор. Онун архивдик материалдарын дагы издесек болот. Бирок казактар Турар Рыскуловду ошо Казакстанда Совет бийлигин эң активдүү катышкан ошо Улуятадан баштап эсептешип атат да. Анан кийин мисалы ошо кезде Төрөкул Жанузаков чыкан ролун аткарып аткандан кийин жанагы ачарчылык тигиндей мындай баягы ошолорго жардам көрсөтүүнү иштерди да жүргүзөт. Ошондо бизге маалымат, белгилүү маалымат боюнча жана Таластын өйдөнкү айылдары, Таластын башындагы айылдар эли ошол жакта ачарчылыкка дуушар болот. Ошондо Төрөкул Жанузаков 25 төө менен Ташкенттен азык-түлүк жардам жөнөтөт аскерлер менен, сопровождение менен тиги немеге. Таластын өйдө жактагы айылдарын аман сактап калган ошондо. Өзү булар андан кийин Ташкентке огондон кийин Турар Рыскулов менен Төрөкул Жанузаков ошол жактан жанагындай кызматтарды ээлешет. Ал баары тең бул китепте айтылган. Ошондо Төрөкул Жанузаков неме болот, тиги зампред түрксүк болуп, ошол жерден жана кыска эле мөөнөт иштеген. Ошондо биринчи өзү, менин оюмча, өзү ушул кишинин демилгеси менен особая комиссия по делам беженцев түзүлөт. Эми кое туруңуз. Беженцилер каяктан чыкты? Мына ушуну айтып кетпейсиздерби? Казактар менен кыргыздардагы качкындар, бозгундар каяктан чыкты? Ал эмнеден улам тиги комиссияны түзүп атат Төрөкул Жанузаков? 1920-жылы 20 январда жанагы Түркстан аткаруу комитетинин, борбордук аткаруу комитетинин төрагасына Турар Рыскулов бекитилет. Орун басарлыгына Төрөкул Жанузаков 20-жылы январда. Бир айдан кийин эле жанагы өзгөчө качкындарды, кыргыз казак качкындарды кайра өз жерине жайгаштыруу боюнча өзгөчө комиссияны 2 февралда түзүшөт. Турар Рыскуловдун приказы менен, буйругу менен. Эртесинде эле Төрөкул Жанузаков 3-үндө кайра февралда өзү бүт буйрук чыгарып 3 немеге подкомиссия деп коет, бөлүшөт да. Ошондо 5 киши шайланган, жана Нигматуллин, Хохлов, булар ушун менен анан ошондо биринчи эле протоколун окуп отурсак, биздин борбордук архивде деле бар экен бул боюнча. 120 миллион рубль каралат. Ошо качкындарды кайра жайгаштыруу боюнча. Ошол кездеги 120 миллион эмне деген акча, эмнеге жарайт ал? Анын ушул 6 айда июлга чейин кыргыздар айткандай бир кой канча турчу эле анда. Ошондо ал убакта билбейбиз. Анан 74 миллион пайдаланат. Андан тышкары 50 миллиондук мал чогултулат. Бул архивдик
материалдар да бар. Төрөкул Жансаков Ошо качкындар үчүн. качкындар үчүн 74 миллион рубль сарпталган. Анан элден баягы өз эрки менен аны тиги Амангелди Мырза айтып кетер. Элден да мал чогулган, ошо менен далай кыргыздарды аман алып калган. Жанагы особый комиссиянын председателі болуп баягы шайлангандан кийин биринчи эле келаткып баягы жолдон тиги айылына кайрылып, ата энеси турган жерге, бир туугандары турган жерге келип, анан кийин ошодон баягы чогултуп алып, ошолорго айткан экен. Бул силер болсо тынч баягы өз турмушуңарды жашап атасыңар. Эч жака качкан жоксуңар. Тетиги чүй менен көлдүктөрдүн баары, Тянь-Шанда жашаган кыргыздардын баары тең ошо орустарга каршы чыгып жанагындай үркүнгө тетиги Кытайга качып ошол жака кетишти. Далайлары кырылды, жолдон өлдү, ач, жылаңач, үй жок, жай жок, ошол жакта тиги жашап жүргөн кыргыздар көп. Эми ошол кыргыздарды кайта тиги өзүбүз кайрып, өз жашаган жерлерин алып келишибиз керек. Аларды алып келиш үчүн аларга жардам керек. Эми силер жардам бербесеңер, ким жардам берет? Мен ошо председатель болуп, комиссиянын председатель болуп дайындалып, мынакей мен келатам ошону уюштуруп. Деп анан кийин ошентип туугандарын айткан экен да. Анан ошондо тиги туугандары баягы малдуу жандуу немелер, байлар ошо малынын теңин, даже теңинен көбүрөгүн анан кийин эч ким эчтеке эле баягы жардам болсун анда деп Төрөкул айткандан кийин баары бөлүп берген экен. Миңдеген койлорду, жүздөгөн кара малдарды, үйүр жылкыларды ошентип анан кийин чогултуп беришкен экен. Мына Беловодскийде, мына Аксуда тарыхта турат ошондо бир мен эски айрым алсам болом экен, жаңы айрым менен сайып сынып калды деп айтат ошондо. Тарыхта 16-ж бир орустун кулагына мужик. Аны ошентип мына Аксуда Беловодскийде далай кыргызды кырганда өлтүрүшкөн. Ошону 4 жылдан кийин кайра Жаназаковдун комиссиясы келип туруп, заман эменин китебинде турат. Зияшбек делиптин замандаштарымды эскерүү, каламдаштар деп турат деген китебинде турат. Ошондо Жаназаковдун комиссиясы келген, өзгөчө комиссия. Ошондо 28-ин алып барып туруп, жанагылардын баарын таап туруп кайра ошо базардан аттырып салган кийин. 4 жылдан кийин. Сокольников деген орус өзү аттырат. Орустарга аттырган кайра, ошонун командасына. Ал киши ошонусу менен элдин ишенимине киргенде жана өзүнүн айылындагы 3 кыргызды атып салган 500 кутурган эмен дагы келип атып салат эмеспи? Фурманов ошон үчүн өкүрүп атат. Бул улутчул, бул кааласа камайт, бул кыргыздардын баарына жердин берип атат деп Фурманов өкүрүп атпайбы? Кара булут мына Фурмановго келди эми. Памфил районундагы Ровный айылында Төрөкулдун аңызы деп ушуга чейин айтылат. Ушуга чейин айтылат. Өзөгү деп коет экен. Неме ошо жерге жанагы качкындарга эгин айдаткан. Ошолордун муктаждыгына айдаткан да. Анан бу жанагы тергөө жүрүшкөнү бул Аксакал айтып аткандай бул чоң эрдик болгон. Ошону жерден көп кишини бөөдө жөн курал жок эле балта шот менен өлтүрүшкөн да. Ошонун тергөөсүн өзү жүргүзүп, жана ошолордон кийин жазасын берген. Анан ушул маалда мынау Чапаев дивизиясынын комиссары Фурманов, Дмитрий Фурманов кийинки жана Козголоң деген роман жазган. Ошо бияка келип калат. Келип калган себебин баштайын. Ал Фрунзе менен Иваново шаарында бирге өсүшкөн. Анан Фрунзеге таянып, анан кийин ошол жерде Чапаев менен тирешип жүрбөйбү. Анан мен орус патриотторунун китептерин, макалаларын окудум. Чапаевдин мына ушул ойду мен биринчи айтып атам кыргыз чөйрөсүнө. А орустун патриоттору айтып атат, шеги бар. Эмне үчүн Чапаев өмүрүндө жеңилбеген согуштун, граждан согуштуда, биринчи империалисттик согуштун учурунда жеңилбеген, келип туруп тиги жерден жеңилип калып атат. Өзү да курман болуп атат. Эмне үчүн дегенде Чапаев менен Фурманов тирешүүсү өтө катуу болуп, анан кийин Чапаев Фрунзе кете электе ага айта албаптыр. Фрунзе тиги колдогон да Фурмановду. Анан кийин кеткенден кийин тиги Чапаевди командующий фронтко, жаңы командующий Фрунзенин ордуна келген командующийга барып айтат: "Же муну алгыла, же мени алгыла" дейт. Анан Чапаевди алса, Чапаев дивизия болбой калбайбы? А Фурманов комиссар полкторду Чапаевга тугурган. Өзү ушундай бузуку бардык жерде
бүлдіріп жүрген киши экен. Так, муну орустун бул балактарынан мен окудум. Анан кийин ал келип туруп Фрунзе бияк келгенден кийин, анан Фрунзе аны чакыртып алат бияка. Анан кийин жанагы член неме реввоен совет кылып жиберет. Анан ошондо өкүл кылып. Ошондо Ташкенттен чыккандан баштап Чимкенттен, Олиятадан, Бишкектен, мына Вернийдан жараң ушу аттырып отуруп далай кишилердин алдына калыптыр. Мен мына Козголоң деген романы кыргызча которулду. Бул эми классик деп эсептелчү да, а классик эмес. Мен бир чоң окумуштан Озбител деген профессор аялы айтып калды. Муну классикпи десек, какой он там классик дейт. Так. Анан кийин бул муну немеси келип туруп бияка келгенден кийин жанагы буга жанагы кыргыздар бизде оору белгилүү. Бул манаптын тукуму, Төрөкул Жаназаков тигиндей мындай, бул эмне үчүн тиги ушундай болот деп анан артып көп жазышкан. Андан тышкары Турар Рысқұловтун эң катуу душманы Карабай Адилбеков ал Жамбылда турган Олиятадан Бишкекке келип Фурмановго жолуп ал да жамандайт. Анан кийин Фурманов жана Козголоңундай жазып атат. Ошо бул кичине татаал регион экен, бири-бирине арыз жазышып тигиндей мындай деп ошол өзү мойнуна алып атат да. Анан кийин немеси бар. Тиги Фурмановтун жанагы ошо каңкор ушундай жанагы тоталитариндин жана кийинки 37-жылкылардын ошо башында ушундай жырткыч катарында турган пролетарлык адамдын өмүрүн баалабаган доор болгондугу ошо Фурмановтун өзүнүн романында көрүнүп атат. Ал митет бир жеринде жазат. Биз дейт, Алматыда жанагы Вернийда неме болгондо Козголоң болот имиш. Болуп атканда ошол жерде дүрбөлөң болуп тигиндей менен өтүп, эч кандай ал жакта андай болду болгон жокпу, эч ким ушуга чейин билбейт. Анан ошондо атат, китебинде жазып атат, мойнуна алып атат. Биз дейт, жанагы бияка ага Падмого келип неметип аларды камайт да жанагы неме шектүүлөрдү. Камап туруп анан кийин Алматынын Вернийдин четине барып туруп, бир 10 чакты кишини аттык дейт. Атып салдык дейт. Атып салып кайра келип дейт, ошо замат жакшы плотно поели дейт. Эми карап көрсөңөр, канча кишинин убалына калышты. Так. Анын ичинде тергөөдөй болгон жок. Жөн эле барып четинен кармап туруп 10 чакты кишини барып атып келдик дейт да. Төрөкул менен салыштырмалуу. Төрөкул жана кийин айтылам, жанагы басмачы отрядында 4 ай жүргөн. Ошондо айтат, басмачылар, корбашчылар айтты, деди, пленге түшкөндөрдү атпагыла дейт. Айылдарды өрттөбөгүлө, неме кылбагыла дейт. Экөөнүн айырмасын көрүп тургула, адамдын өмүрүнө карата мамилеси, так. Анан ошол жерден бул экөө тиреше кетишет. Тиреше кетип бул особый комиссиянын докладын айтып берейин дейт. Окула мен докладымды неметип деп. Ошондо тиги Фурмановго таянышып алып, бер жактан 1-2 жөө айтат, укпайбыз деп. Анан ошондо бир орус киши экен, аксакал киши, ошол жердин төрагасы экен, бу Бишкектен. Ошондо давай угабыз деп ошол настоять этет. Угат, уккандан анан кийин ошонун жыйынтыгы боюнча голосование кылып, же ошону угабыз дегенде окейлер көбүрөөк кимди колдоп кетет? Төрөкулду. Ошондо Фурманов жазып атат. Ой, жа дегенде тиги төрага дейт. Муну колдоп кетти. Авторитети кандай болгон, да? Жана моголар көпчүлүк болуп кетти. Анан уктук дейт. Анан атиги уккусу келген жок болчу Төрөкул. Потому что сен баягы бул жерден бузукусуң, националистсиң, өзүң элиңе тартып атасың, тигиндей мындай деп, так. Анан ошол Совет бийлигине мен оюмча, баамда ушунча канча 20 жылдай ушу темада иштеп жүрөм. Биринчи шек Совет бийлигине карата. Ошо Фурманов, ошо биринчи Фурманов туудуруп кетти, так. Негизги экөөнүн талашып бири-бирине баягы келишпеген нерсе. Талашы Тиги Кытайдан көчүп келген кыргыздарды баягы өзүнүн жерин кайта орустардан тартып бериш керек да. Негизги чатак ошондо болуп атпайбы? Ал тиги болсо орустарга тартып, Төрөкул тиги орустардан кыргыздарга жерин тартып берип атат деп, ал ошого нааразы болгондо. Негизги чатак ошондон чыккан да. Ал жерде мындай. Аяктан арыздар Ушун маселеси бар. көп түшкөн. Орустар тарабынан дагы бул Төрөкулдун үстүнөн арыз жазган. Курманов Кыргыздар да жазган манаптар. Бул манап болуп биз үчүн биз деле манаппыз, а бул чоң болуп кетти деп. Көрө аласыз иштер. көп жылы кыргыз окурмандар да байкабай жүргөн экенбиз да, Фурмановдун Козголоңунда. Башын эле кыялданат. Дагы бир 10 жыл турсак, кыргыздар таза түптарынан бери сайда саны калмак экен, жок болуп кетпек экен
дагы бир 10 жыл болгондо деп бир ушундай бир Эрте кетип кыялданган жери бар да. Топ койгон эмелер калмак дейт. Топ койгон мүрзөлөр калмак. Дагы бир 10 жыл совет бийлиги келбей турса дегендей ойду айткан да. Анан чатак негизи мындан чыгат. Бул киши Төрөкул Жансаков жанагы өзгөчө комиссияга төрага болор менен өзүнүн инструкцияларын, эрежелерин иштеп чыгышат. 4 жуманын ичинде, бир айдын ичинде бүткүл айдоо аянттар өткөзүлүп берилсин качкындарга. Жана байгулактар, орустар, келгиндерден кайра алыш керек дейт. Мана ошондо анан Фурмановдор чогулуш кылып анан талашка кетишет деп. Кыргыздар дейт, китебинде да жазат. Улар жер иштеткенди билбейт да. Улар ат менен эле ышкырып тоодо жүрсө болду, мал багып. Улар жерди иштете албайт, түшүн жыйнай албайт. Түшүндү жыйнап алышсын бул байлар, кулактар. Түшүн жыйнагандан кийин күзүндө берели дейт. Ага Төрөкул Жансаков каршы чыгат дагы келип эле бирок чүйдүн ичиндеги жерлердин баарын жана качкындарга жакшынакай бөлүп берип салат. Мына ошол жерден анан мунун үстүнөн анан шыбай баштайт, Фрунзеге телеграмма жибере баштайт, Москвага чейин телеграмма, анан 3 күн камап да коет муну. Анан Турар Рысқұловтың бир телефонный сөзү менен кайра 3 күндөн кийин бошотот. Ага чейин мына 80-жылы мен бир ушу архивдик материалдарды издеп жүрүп, кинофильм чыгыптыр 1980-жылы. Бул аябай аншлаг менен көрүлдү деп кече эле 80-жылы жазышып атат. Ошол кинодо биринчи эле таанышканда башында Төрөкул Жансаков Фурмановдорго кирип келгенде ушундай заар көз менен карашып, аны ошу киши катары эсептебейт да, нары бери басып туруп алып, анан кийин 1,5 сааттан кийин анан кел деп анан кабыл алып, ошол жерден таанышат. Чыгып кетер менен эле тиги өзгөчө бөлүм башчысы Муратов деген, ой муну азыр эле атып салбайт белек. Шлёпнут этип азыр эле атып салыш керек болчу. Деп анан ошол жерден телефонду алып кинодо көрсөтүлүп атат да. Мунун артынан аңдуу койгон да. Муну таза буттосу Турар Рысқұлов жанында болот да? Жок, Төрөкул жанда. Кино тартылганбы? Кино тартылган. Мына бу жерде кинодун үчүндүлөрү да бар. Фильм спектакль тартылган. Жерди бергиси келбегендердин баары тең кошулду, бирикти, чогулушту дагы анан жазып отуруп, артында кара тизмеге илди. Жанагы Фурманов жаңы келгенде Верныйда чоң чогулуш болуп атат да. Чоң чогулуш болуп атат, ал чогулушка катышып калат да. Катышып калганда эки тарап болуп талашты дейт. Күздө берелиби же азыр берелиби дейт. Бири-бири менен сөгүштү, урушту, ызылдашты, сигаретти чегишти, өкүрүп бакырып атышат дейт. Баары эле орустар, башка менен да улуттар. Анан ошондон акырында болуп турганда күздө берели кыргыздарга жерди, дагы 6 ай күтөлү деп чечимге келишти дейт да. Төрөкул Жансаков андан кийин келет дагы, келгенден кийин баягы чечимдин баарын бузуп салат да. Тигилердин чыгарган чечимин. Күзгө чейин өлүп калбайбы дейт, ачты лаңаш дейт. Оору, тамак ашы жок, талаада тентип жүрөт дейт баары акмак ачып. Эмне үчүн бербейт экенбиз деп мына чүйдө түз эле токмок өтүп кетти дейт, мага карабайт дейт. Верныйга да токтогон жок дейт. Түп-түз Бишкекке келди, Бишкектен токмок өтүп кетти дейт. Төрөкул Жансаков. Элди дагы жердин баарын бөлүштүрүп кирди дейт да. Элдин баарын жыйнап алды дейт, чогулуштан өткөн. Фурманов жазып атабы? Фурманов жазып атат да. Аны ошондо эмне үчүн деп атат да, анда ачуусу келип атат. Анан Фурмановго дагы берки адамдары бар да, жана бай кулактар, анан өзүнүн улутуна тартып атат да, шовинизм күчөдү да берде. Кыргыздар кырылса кырылып кете берсин дейт. Орустар жанагы кулактардын баары түшүмүн алып алсын дейт. Анан тиги Төрөкул Жансаков эмне үчүн кыргыздар кырылып кетиш керек дейт да. Бөлүш керек дейт, апарып камап салат баардыгын жанагы. Аткарбагандардын баарын камайт. Анан ошондо Фурманов жазып атпайбы? Бу кааласа атат дейт. Эме кааласа камайт дейт, кааласа иштен түшүрүп коет дейт. Бир айдын ичинде бардык жерди бөлүп бергенде жанагы эгин талааларын бөлүп кирди дейт да. Анан ошону менен тигилер дагы күчөп көбөйүп кетет да. Анан Фурмановду Фрунзенин бажасы деп да жазылган бир маалыматтарды окуп калдык. Ошого таянганда анан Ташкентте ал дагы өзү анархист болот, 18-жылы келген да, большевиктер тарабынан. Ошондон кийин анан Фрунзе аны жана штабта көп кармабай бияка айдап ийген да. Мындай чекерек бар, окатын кыла берсин. Тынчыраак отура алды. Верныйга жөнөтүп ийген да бияка Бишкекке. Тынчыраак болсун. Антпесе Ташкентте дагы жанагы тополоң салуу иши мүмкүн экен да. Экөө тең кара тизмеге илинип атпайбы? Бул экөө өзүнүн элинин тагдыры үчүн күйүп бышты, өлүмгө да барышты, баарынан кечти. Ал
кийинки биздин бир айрым кулагы дирилдеген чиновниктердей ол орус эмне дейт, Москва эмне дейт деп отурган жок да. Булар өзүнүн эли үчүн тарс чечимдерди чыгарды дагы берип салышты жерди, туурабы? Анан арыз жамгырдай жаады, себеби орусташтыруунун улуу идеясы өлүп атат эки ортодо. Бул эми ачык айтпаган менен баары бир бул саясат бар болчу да эми. Шовинизм бар экен мен айткан жокмун, Ленин айткан да. Туурабы? Великорусский шовинизм жөнүндө Ленин айткан. Токтоткула деп. Жазган рабочий класс и национальный вопрос деген эмгегинде. Бирок бул Фурмановдор ошону күчөтүп атпайбы? Ооба. Бул жерде дагы өздөрүнүн саясатында эки ача болуп атат да. Жок, бул жерде бир кошумча. Фурманов орустар менен кыргыздардын ортосуна чок салган киши. Анан москвалыктар, орустар айтып атат, бул барып туруунан бизге капа болуп, барып тиги басмачыларга кошулуп кеткен деп. Тиги өзүнүн эмесинде колго түштүм деп атат. Акыркы катында. Кандай болгон? Ага чейин мындай болуп атат да. Бул анан булар 6 ай иштеп калбадыбы. Анан июль айында отчетту берет. Бергенден кийин анан Турар Рыскуловдагы Төрөкул Жансакты отставкага кетишет. Кетиришеби же өздөрү кетип калабы? Кетишет да. Тияктан, бирок тияктан да кызым болгон да. Москвадан кызым болгон. Анан кийин булар июль айында кеткенден кийин августта Бухарада чоң конгресс болот. Ошол жерде жана Заки Валиди деген башкырдын аалымы келет. Ошол жерден Абдурашитов Мунафар деген өзбектин агартуучусу болгон биринчи мугалим. Ошол үчөө конгресс кылышат Бухарада. Анан көп өтпөй эле 1 сентябрда жалпы түрк элдеринин конгресси болот, чыгыш элдеринин Бакуда. Мына ошо Бакуда анан Төрөкул Жансак бөлөк эки өтөт да. Себеби бул Ленин менен Сталиндин декларациядагы пункттары боюнча биз Түркстан өзүнчө мамлекет кылып бөлүнүшүбүз керек деп ошол жерден Төрөкул Жансак доклад менен чыгат. Мына анан ошондо бомба жарылат да. Анан кийинки пантүркизмдин башталышы ошол да. Түркстан өзүнчө бөлүнөбүз деп бул киши доклад менен чыгат. Анан ошондо Бухарин Ленинге барып доклад кылып атпайбы. Биз ажыдардын куйругун басып алдык. Биз ойготуп алдык бул чудовищеден деп. Азия тилин. Бу жерде энди 60 өлкөнүн өкүлдөрү келген, чоң съезд. Бирок өздөрү жазып атат да, ар бир эл өзүнчө бөлүнүүгө укугу бар деп. Мына бу жерде декларацияны да келтирдик. Анан бирок стенографиялык отчетун архивтерден таппай атабыз. Москвада бул ачыкка сатыкка коюлуптур дейт аукциондо. Ошол Бакудан кийин анан чоң чатак болгондо, анан муну докладынан кийин Сталин муну сурайт. Турар Рыскуловго айтат, Төрөкул Жансакты Москвага алып кел. Биз аны менен өзүнчө иштешели, өзүбүз тарапка тартып, бул болбой туруп кетип калат. Анан ошол Турар Рыскуловдун Сталинге жазган каты бияка кирди. Жолдош Сталин дейт, мен жакшы эле айттым, Төрөкул Жансакты Москвага жүр десек болбой, мен башка жээкке кеттим деп Ташкентке кетип калды дейт. Бул 1909-жылдан баштап эле барды Ташкентке, жанагы Түркстан крайын борборуна. Ошол жерде иштеди. А жерде депутаттыкка койгон биринчи. Мында аны иликтеп көрсөң да ошону. А жерде болду. Андан кийин жанагы качкындарды жайгаштыруу боюнча дагы комиссиянын мүчөсү болду. Мисалы Ташкентте дагы, Бакуда да жана башка жерлерде жана казак кыргыздын тагдырына эч ким күйгөн эмес. 16-чы жанагы Жети Суу облусунда кырылып, кыргыз кырылып атканда тигилер бийлик талашып жүргөн жана. Ар кайсы нерселердин бәрине жасай бергенде кыргызга ал Москвадан да көңүл бурулган эмес. Ташкенттен да көңүл бурулган жок, анан Бакудан да көңүл бурулган жок. Кийин Самаркандта дагы атайын эме түзүшкөн. Бу жерде чогулуш өткөрүшкөн конгресс. Жашырын. Ал жерде деле кыргызга көңүл бурулбай калган. Негизи нерселердин бери ячейкалардын баардыгы жана Өзбекстан, азыркы Өзбекстандын аймагында, Казакстанда, ушул жактарда түзүлгөн дагы бул дайыма жалгыз болуп жүргөн. Була деген жана Түркстан крайын өзүнчө мамлекет кылып алып кетебиз деп ойлонуп көргөн. Кийинчерээк анан бул Кыргызстанды өзүнчө бөлбөсө болбойт экен дегенде ойго келип туруп, тиги бу жака басмачыларга кийин өтүп кеткен да. Эч кимден үмүт калбай калган. Анткени кыргызга күйгөн эч ким болгон эмес. Бакудагы конференцияда эмне үчүн башкасы айтпай ушу Төрөкул Жанузаков айтып чыккан? Бул себеби биякта опурталдуу тема эле да. Жети Суудагы жагдайдын баарын көрдү да. Тияка бүткүл дүйнөдөгү Япониядан бери келишкен делегаттар. Вьетнам, Монголия, Вьетнамдан бери келишкен. Эң чоң дүйнөлүк курултай, мындайча айтканда, азыркыча. Ошол Бакуда болгон да.
Анан бул чыгыш элдердин курултайында жанагындай маселени коюп чыгат. Ошондо анан кийин чатак башталгандан кийин баса ошондо курултайга Түркиянын мурдагы согуш министри Энвер Паша келген да. Ал жашырын өзүнчө Түркістандык 40 делегатка өзүнчө съезд кылып жиберет. Жүрүп атканда эле кечинде бөлөк съезд болот дагы. Ошондо кайра съезд кылат дагы Энвер Паша, Салим Бей деген полковник болгон, анан Заки Валиди, Абдурашидтер Түркістандык 40 делегат менен өзүнчө жыйын кылат дагы. Булар өзүнчө жана Түркістан мамлекетин курууду ошол жерден пландарын иштеп чыгышкан да. Анан Москвага эмнеге барат? Мен башка жолго түштүм дейт. Турар Рыскулов экөө ошол жерден коштошот акыркы жолу. Турар Рыскулов Москвага кетет, Сталинге жанагындай доклад менен кирет. Мен жүр десем болбобойт дейт. Анткени мындай болгондо Түркістан борбордук аткаруу комитетинде иштеп турганда булар жанагы отставкага кетип атканда Рахимбаев анан орустун улутчулдары менен биригип алат дагы жана шовинисттер менен. Рахимбаев өзү өзбекче болот, жана өзбек тилинде жасады дейт. Турар Рыскулов баш болгон дейт, мына Түркістан борбордук аткаруу комитетинин эмелери ишти аткара алган жок деп айтып атат да. Ал уюштурганда анан Рахимбаев да чыгынан жыга чабышканда буларды. Жана атайын чыгышканда өзбектер эме болуп койгондо буларды экөөнү батырбай койгон. Эми бул кандайча басмачыларга барып кошулуп кетти? Өзү айтып атат, колго түшүп калдым деп. Жок, анан кийин бул жанагындай Самаркандта акыркы конгрессти кылышат. Зеки Валиди, тиги Абдурашидов үчөө дагы делегаттар топтойт. Мына ошол жерден өзүнчө Түркістан мамлекетин түзүп коюшат. Желегин, туусун, гербин баарын алышат. Гимнине чейин иштеп чыгышат. Самаркандта. Бул кайсы жыл? Бул жанагы Бакудан кийин эле 1 айдан кийин болот. Ошол эле жылы, 20-жыл. Сентябрда болот да. Сентябрдын 5-и, 6-сы 2 күн болот. Анан ошол жерде мунан кийин муну Энвер Паша катышат, жана Түркиянын мурунку согуш министри, генерал. Ошол киши да чоң роль ойногонда, ал атайы ошол Түркиядан чыгарылган. Себеби баягы армияда кеңешиттеп туруп, Түркияда соттоп, буну Түркияга киришпей койгон да. Анан бул Москвага келип турган. Москвадан муну Ленин менен жолугуп Москвада 2 жыл иштеген. 2 жыл иштеп, орустар менен иштешип, совет бийлиги менен иштешип, анан муну ошол Бакудагы съездге делегат болуп келет да. Анан келип алып туруп, кайра совет бийлигине каршы чыгат. Ошо боюнча Москвага барбайт дагы. Бул жанагы басмачылар кыйбында Бухарада чоң корбашы болуп алат Энвер Паша. Жана полковник Селим Бей экөө. Анан ошол Тажикстанда Бунжан деген районунда атышууда Энвер Паша окучат да. Муну кийин эле сөөгүн 96-жылы Сулайман Демирел алып кетип, Стамбулга коюп, мавзолей куруп коюшкан да булар. Анын мүрзөсү белгилүү. Атөрөкул Жанызак белгисиз. Жанызак белгисиз. Мен бу Күрпүлдөк неме Чалдыбарда Кутушата деген бир 92-ге чыккан аксакалдын үйүнө атай издеп бардык. Себеби ал тиги Украинада баягы буларды сүргүнгө айдаганда Жанызактарды. Ошондо чогуу жүргөндө бул китепке баары жазылды. Барпы Корбашы деген болгон, Исраил Корбашы деген болгон. Бул Корбашылар да кеңешчи болуп жүргөн да. Бүткүл пропагандисттик иштерди жүргүзүп, жанагындай талап тоноочулук, Аман Палвандын колуна да барып, ушундай агитациялар жүргүзгөндө ошол айларда талап тоноочулук токтоп турган. Бул баргандачы. Анан ошол жерден анан басмачылардан кайра кантип алып калыш керек. Совет бийлигине муну бизге кошулсун деп кат келет. Чабармандар келе баштайт. Анан бул ойлонуп турат дагы, макул дейт, мен кайра совет бийлигине барайын. Мага амнистия бериле анда. Дейт, анан буга ошону жанагындай декретти чыгарып атканда, чечим чыгарып атканда, муну чекистер билип калат дагы, Богомолов деген операцияны жетектейт. Петерс деген Түркістан боюнча ОГП УЧКнын төрагасы болгон. Ал тез арада жок кылгыла дейт да. Анан ошол жерден анан атышып атып, жана Майлы сууда дейт, бир архивде Базар коргондо дейт, бирөө колго түшүп Боз үйдө турганда аткан дейт. Ар кандай маалымат да. Анан ошол жерден атып салышат. Бул өзүнүн катында жазып атпайбы? Мени менен жүргөндөр кошулганга макул. Ооба.
деп бул баарын уже иштеп койгон кайра экен. совет бийлигине. Анан муну алдап чакырып алып атышпайбы? Сүйлөшөбүз деп. Туурабы? Onun başına көп акча сайышат. Же кандай? НКВДлар. Көп акча сайышат да. Анан буга тыңчылар жибере баштайт. Жанагы Исраил Корбашынын атасын барымтага алышып алып, кызыл армия. Ошого алмашабыз деп да чыгышат. Исраил Корбаш. Мен Исраил Корбашынын баласына кадам жайдан жолуга ал десек, келбей койду негизи. Көп киши, көп маалыматты ошо киши билет деген да. Анан ошо алмашабыз дегенге ошол убакта бул чекистер алдыга осуп кетет да, муну атып салышканда. Бул өзүнүн акыркы катында бар. Бул 4 ай болуптур басмачылардын арасында. Сталин менен Ленинге жолугуп калбасын деп коркушканда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине кайрылабыз. Эгер ал жерде кыргызча түшүнгөндөр бар болсо, мына биздин Ташкентте элчилигибиз турат, Алматыда консулдугубуз турат, Астанада элчилигибиз турат, Россияда элчилигибиз турат. Качан президент айтат же качан премьер-министр тапшырма берет дебей, бул улут үчүн өтө маанилүү маселе экенин эске алып, ошол элчиликтер менен байланышып, кур дегенде ошол өлкөлөрдөгү архивтерден материалды алганга уруксат алыш маселесин эгер сүйлөшүп беришсе, андан кийин биз тарыхчыларга спонсорлорду издейбизби, эмне кылабыз? Эгер алып беришсе андан жакшы материалдарды, алып бере албаса кур дегенде уруксатын алып берсе, бияктан уюштуруп, кишилерди жиберип, бул кенемтенин баарын толтуруш керек деп ойлойм. Анткени өткөндөрдүн даңкы болбой, тирүүлөрдүн баркы болбойт дейт, Биз баркы жок эл болуп атабыз. Мына казактар дүңгүрөтүп айтып аткан, китептерине жазып аткан, орустар жазып аткан, өзбектер, түрктөр жазып мактап аткан Төрөкул Жанузаковду бүгүн биз билбей отурабыз ким экенин. Башка элден чыкса капкачан көкөлөтүп алышмак. Мына Турар Рыскуловдун окуган мектебинде барельеф тактасы илинип турат. Ошол жерде андан да көп окуган Төрөкул Жанузаков турат. Ошол мектептин эң мыкты бүтүрүүчүсү болуп. Ал жөнүндө эчтеке жок. Биз качан ойгонобуз, качан ушундай кишилерибиздин кадыр баркына жетебиз билбейм. Бүгүн бул иштин башталышы эмес. Биз мурда көтөрүлгөн маселени мына Кемел Кожомкулов мырза мурда көтөрүп чыккан Төрөкул Жанузаков жөнүндө. Ошондо биринчи жолу кеп кылганбыз эфирден. Бүгүн ал ишти улантып атабыз деп ойлойм. Кудай буйруса аягына чыгабыз. Тышкы иштер министрлиги колдобой койгон күндө да аягына чыгат деп ойлойм. Себеби бул арбагы күчтүү кишилер. Эртерээк ошол кишилердин капшабы менен жакшы ишке аралашып калгыла деп үндөйт элем мен. Депутаттар болобу, башкасы болобу, бизнесмендер болобу. Биз ушинтип унутта калган инсандар деген рубрикабыздын алдында бүгүн бир кездеги кыргыздын туусун көкөлөтө көтөргөн абдан кыйын заманда, татаал заманда жанын оозуна тиштеп жүрүп, өзүнүн улуту үчүн күйүп өлүп кеткен азамат жөнүндө кеп кылдык. Ал Төрөкул Жанузаков деген азамат эле. 28 жашында кетип атат. Биз тарыхты окуганды үйрөнөлүк. Тарыхтан өзүбүзгө керектүү дөөлөттөрдү алып чыкканды үйрөнөлүк. Мына тарыхтын бүктөмүндө эжебиз айткандай, бир тарыхтын бүктөмүндө ушундай азамат жатат. Кайсы азамат алып чыгат аны? Кайсы азамат өз ордуна коет? Барбы ошондой азамат? Биз ошондой азаматты күтөбүз. Саламатта болуңуздар.